Кран сыртта, дааратканасы да сыртта. Кыргызстанда көпчүлүктүн жашоосу мына ушундай эле. Эч кандай шарты жок. 6 чарчы метрлик бөлмөдө күн өткөргөн үй бүлөлөр да миңдеп саналат. Мисалы мен турган жер Акжар конушунда балушундай, биердегилердин көпчүлүгү үчүн жумуш картон термей же бөтөлкө чогултмай, базарда чай сатмай же араба түртмөй. Кыйын болсо да, тыйын болсо да өз эмгеги менен акча табышат. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Актилек Капаров жана Факт Чек KG. Мен бараткан көчөдө жайында чаңы сапырылып, жазында ылай белчеден чыгат. Көчө бойлой тизилген жупуну үйлөрдү карап, мындан башка дүйнө жоктой сезилет. Бирок бар. Бирден алыс эле эмес. Биздин эле арабыздан чыккан чиновниктер бийликти мычкып тургандардын үйү, дүйнөсү бар. Дал ошол бир уч топ менин сиздин өткөнүңүздү, азыркыбызды жана келечегибизди уурдап атышат. Бишкектин четинде кадимки эле француз королдорунун ак сарайы, Луврдун көчүрмөсү бар десем ишенбейсиз. Бирок бар, азыр көрөсүз. Бул президенттик резиденциянын жанындагы VIP шаарча, күзөтү өзгөчө, жери да кымбат, бийик хан сарайлар. Дээрлик ар бир үйдө бассейн, мындан тышкары да көптөгөн артыкчылыктар бар. Бул райондогу хан сарайлар бир нече ирет журналисттик иликтөөлөрдө айтылып келген. Дал ушул жерден мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун хан сарайы да табылган. Ушул жерде мурдагы атка минерлердин уул кыздары да жашайт. 37 номердеги хан сарай VIP шаарчанын борборуна жайгашкан. Клоп KG басылмасынын маалыматына ылайык 37, 35, 35-1, 42 жана 41 номердеги үйлөр жалпысынан бир территория жана анын аянты дээрлик 1 гектарды түзөт. Жарнамаларга баш багып көрсөк, VIP шаарчадагы аларчага жакын жайгашкан 8 сотук жер тилкесиндеги 2 кабаттуу хан сарай дээрлик $1 миллион чапчыйт экен. Эми андан да жакшы деп эсептелген аларча аймагындагы 1 гектар жердин баасын элестетип көрүңүз. 2012 жылы бул райондон бир жер тилке сатылып, жыйынтыгында Апиза Матраимовдун намына катталган. Матраимовдордун үй бүлөсүнүн мүлкүнүн көбөйгөнүн, ушул жер тилкесинин бара-бара чоңоюп, жаңы хан сарайлардын түшүшүнөн улам билсе болот. 2015 жылдын август айында 3 даяр үй бузулуп, анын ордуна ири курулуш иштери башталат. Бул убакта Райымбек Матраимовдун жашоосунда эмне өзгөрдү дебейсизби? Дал ушул 2015 жылдын 29 августунда ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Ага чейин Матраимов түштүктөгү бажыны жетектеп келген. 2017 жылы 3 ири объект салынып бүтөт. Алардын бири спортзал. Биз анын ичин көрө алабыз. Спорттук шаймандар көздүн жоосун алат, бирок бул башкасына салыштырмалуу майда барат эле нерсе. 2017 жылдын 21 июнунда спутник сүрөттөрүнөн дагы бир курулуштун башталышын көрсө болот. Бир нече айдан кийин бул жерде айнек пирамида туруп калат. Мындайды биз Франциядан көрсөк керек эле. Ал эми бул болсо Лувр, француз королдорунун хан сарайы. П түрүндөгү архитектуралык комплекстин ортосунда дагы бир пирамиданы көрсө болот. Анын Лувр менен болгон окшоштугун архитектурасынан байкайбыз. Купол сымал терезелер, аркалар жана 3 бурчтуу чатырдын куполдуу кыстырмалары. Ал эми бул Париждеги Келишим аянтында жайгашкан атактуу фонтан. Анын көчүрмөсү Матраимовдордун үйүндө. Бирок миф каармандарынын айкелинин ордунда түшүнүксүз жаныбарлардын айкелдери турат. Менимче арстандар болсо керек. Ал эми пирамиданын оң тарабында куполу бар чатырча турат. Матраимовдордун падышаларга гана таандык жасалголоого жан тартып турганы объекттин ички жасалгасынан байкаса болот. Бул сүрөттөрдү бизге өздүк булактарыбыз берди. Дизайнерлер мындай жасалганы жактырбаса керек эле, бирок өзүн падыша көрүү сезими аша чапкандай. Алтын жалатылган жасалголоо, терезелердеги оймо чиме, витраждуу шыптар, илгерки жуугуштар, сүрөттөр жана дубалдардагы оймо чимелер. Кай жакты караба, падышага таандык оокат. Бул жерде таажы кийген аманда. Ал эми бул болсо Матраимовдордун бир нече батири жайгашкан үй. Кайрадан таажы. Падышада жашоону ким тыйыптыр? Раим Матраимов өзүн Кыргызстандын көмүскө падышасы сезип, хан сарайын жасалголоону улантууда. Анын уулу Бакай Матраимовдун Англияда VIP орундукта Челсинин оюнун көрүп, ичкилик ичип жатканын биз буга чейинки иликтөөбүздө айткан элек. 2018 жылдын август айында дагы бир хан сарай бузулат. Эмне үчүн дебейсиңерби? Стадион салуу үчүн.
Болгондо да жөн гана машыгуу максатында эмес, кадимки трибуналары менен салынат. Мындан тышкары бул жерде бассейнди да көрсө болот. Ал эми үйдүн дубалы музейдегидей жасалган. Кыргызстандын көмүскө падышасы бажыдагы коррупциядан түшкөн байлыгына аракаттанганын балким уланта бермек. Бирок 2017 жылы анын байлыгы тууралуу маркум Улан Эгизбаевдин иликтөөсүнөн улам коомчулук биле баштаган. Ал эми 2019 жылы Матраимов коррупциянын символуна айланат. Бирок байлыгын жашырбай деле калган. Ал волейбол турнирин өткөрүп, коомчулукту дүрбөлөңгө салат. Атактуу турнирге саясий элита жетип барган. Алар депутаттар, министрлер жана башка аткаминерлер. 10 майда журналисттер Матраимовдун мүлкүнүн ачыкталышын талап кылып чыгышкан. Раим Матраимов, эстафетаны алыңыз, биз сизге барабыз. Ал эми 13 майда Раим Матраимов Атамбаевга видео кайрылуу жасаган. Ошол эле күнү ал өзүнүн хан сарайынын бизнес өнөктөшү Нурбек Осмоновго каттаган. 2020 жылы парламенттик шайлоонун алдында бизнес өнөктөштөрүнүн өз ара мамилеси бузула баштайт. Бул тууралуу Ыйман Нуру партиясынын кандидаттары сүйлөгөн сөздөрүнөн билсе болот. Бул суроо боюнча биздин тизмеде биринчи орунда турган Чыңгыз Макешов мырза айтылды. Куугунтук болду. Раим Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти. Бүгүнкү күндө биздин партияда Осмоновдордун эч кандай тиешеси жок. Биз өз жолубуз менен баратабыз. Ал эми 2020 жылдын 27 ноябрында Матраимовдордун эски досу Нурлан Акматов Падыша сарайынын жаңы кожоюну болуп дайындалат. Бажы кызматкерлерин эс алууда түшкөн сүрөтүндө Нурлан Акматовду Матраимовдун жанынан көрсө болот. Эми падыша жашоочу турак жай кагаз түрүндөгү же чын элеби Айтор мурдагы бажы кызматкери жана учурдагы Евразия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлү Нурман Акматовдун колуна өтөт. Ушундан бир нече километрден кийин эле таптакыр башка жашоо башталат. Эми жашоо деле эмес, жашоо үчүн күрөш десек да туура болот. Өзүнөн өзү суроолор жайт. Эмнеге мынчалык жакырбыз? Биз төлөгөн салыктар кайда? Четтен келген ченемсиз кредиттер, гранттар кайда? Бажы төлөмдөрү, салыктар кайда? Жообу коррупция. Бизге жетпеген ошол акчалар мына ушул хан сарайларда, чиновниктердин тойбостугунда, алардын сан жеткис мүлктөрүндө. Ушул азыр сиз экөөбүз тиктешип турганда да канчалган ырыс-кыз уурдалып жатканын билесизби? Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Кайрадан аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.